Бизде бүгүн конокто медиа инсан баарыңыздарды сүйүндүрүп Гүлжайна Атаканова келди. Биз буга чейин дагы Гүлжайнаны эфирге чакырып, саламатсызбы? Кандайсыз? Көрүшүп коелу. Келиңиздер. Бүгүн сиз менен бул жака диванга отуруп көрүшөлү. Келиңиз бул жака өтүңүз. Биз буга чейин дагы эфирге Гүлжайнаны чакырганбыз. Анда Гүлжайна мындай 6 айлык боюнда бар болчу, 6 айлык болчу. Ошол өткөн сезондорубуздун биринде келип кеткенсиз да. Анда эми Кудай буйруса мына 3 айдан кийин бошоном деп турган учуруңуз болчу. Азыр болсо мынакей өзүңүз 90-60-90 болуп арыктап алыптырсыз. Фигураңыз калыбына келиптир десек болот. Кандай наристе жытын жыттап азыр кыйналып аткан жериңиз жокпу бирок? Уктабай кичине анча мынча. Бардык уктабасам дагы, кыйналсам дагы, эмне болсо да бардыгы бул бактылуу көзөрмөмдөр. Мен муну ар бир айымдарга, ар бир үй бүлөгө каалайт элем. Эң сонун тим эле түшүмдөгүдөй жашап атам. Бактылуумун, Аллахыма чексиз ыраазычылык. Жана ушул менин балалуу болгонума башында эле муну элдин баарысы эле билет. Себепчи болушкан Анкалаев клиникасына башында ыраазычылык айтып кетем. Рахмат. Ушунчалык менин баягы көктөн издеп жүргөнүмдү жерден таап беришти, мындай айтканда. Азыр кызымды колума алып, эмизип, эсеби менден бактылуу айым жок деп өзүмдү эсептейм. Ушул жашоодо эң бактылуу айым менмин деп айтамын. Менин кызым эң бактылуу кыз деп айта алам. Эң сонун сөздөр мынакей карагылачы. Кызыңыздын атын ким койдуңуз? София койдук. София деп койдуңуз, койдуңуздар. Жакшы, азыр 5 ай болуп калдыңыздар. Анча мынча жүрмөлөп калган учуруңарбы же отуруп баштадыңарбы? Отуруп калды. Бир аз жүрмөлөп мындай аракет кылып баштады. Алгачкы сөздөрдү сүйлөй баштады. Азыр эми баягы Софияны көрөбүз, кандай болуп чоңойт экен дегендер көп болуш керек, бирок кичине анча мынча көздөн далда кармап жатасыздар да. Ооба, көздөн далдараак кармап атабыз. Себеби дегенде көз бар, сөз бар деген, бирөө деген билип сүйлөйт, бирөө билбей сүйлөйт. Бирөө кызыма жакшы айтышы мүмкүн, бирөө жанагындай азыр адамдардын баары бирдей эмес. Баарысы эле тим эле ой деп адамга жакшылык каалаган адамдардан дагы чыгып калат арасынанчы. Ошон үчүн кызымды бир аз көздөн далдараак кармайм, баарын эле монда публикага чыгарбай. Бирок убагы келгенде сөзсүз түрдө мына менин кызым деп алып чыгам. Эң сонун. Мындай сиз баягы роддомдон төрөт үйүнөн чыкканда бир эл калың жұрттан доо болду окшойт, мындай. Мынакей Гүлжайна бошонуп алды аман эсен дегендей болуп. Ошондо төрөт кандай өттү? Кыйналган жоксузбу? Канча салмакта төрөдүңүз балаңызды? Төрөттү өзү эко жолу менен жасалгандардын 98-99% эле Кесирова менен төрөйт экен да. Мындай көбүнчө эле Анкалаевтан деле Кесирова деп сунушташат экен. Анан мен өзүм төрөйм дедим. Себеби мен өзүмдү мен эң күчтүү кызмын деп эсептеймин. Кылам дегенди кылыш керек деген айымдардын катарын толуктаймын. Бул жашоо бир келет, жашоодо жөн эле убактымды өткөрүп мындай жеңилбегенге аракет кылам жашоодо. Ошон үчүн мен өзүм төрөйм дедим, бирок ошо врачтар да айтышты, сен антип рисковать этпе, өзүң эко жолу менен жасатып атсаң, анан кантип ошо жолго барасың деди. Аларды дагы мындай беспокоить этпейин деп, хорошо, жакшы, макул көрөбүз деп койдум дагы. Бирок барып өзүм эле төрөдүм, мындай табигый жол менен эле төрөдүм, өзүм эле. Өзүм деле айтып койдуңуз, барганда эле. Барганда мен врачтарга айттым, мен өзүм төрөйм дедим. Анан алар да билет экен, сиздики экого деди. Ну что ж дедим, эко болсо өзүм төрөйм. Анан чоң улуу кызыңыз деген 15-ке чыгып калыптыр. Могу ортодо айырма деген көп, сиз кыйналасыз деп ошентти. Но кыйналсам дагы мен өзүм жарык дүйнөгө алып келем деп болбой өзүм кирдим. Бирок кыйынчылык болду ошол убакта. Канча салмакта болду? 4,5 килограмм төрөдүм. Чоң эле экен, салмагы жакшы эле төрөдүм, бирок төрөт учурунда бир аз болду кыйынчылыктар. Өзүм эле төрөп алдым, Кудайга шүгүр. Азыр мындай чынында эле сөзүңүзгө мындай ошондой болот дегенден кийин ошондой кылам дейт экенсиз да. Кылыш керек да ошону. Болбой калды да эми деп жол ара жолдо калбаш керек да. Ниетти туура коюш керек, аракет кылыш керек. Анан кийин баягы мен ушуну кылам деп өзүнө сел коюш керек да. Орто жолдо бирдекени үйрөнөт, муну мен тигем, мен эртеңден баштап подушка чыгарып сатам десе, бул да сонун бизнес да, мисалычы. Ошентет дагы 2 айдан кийин
бул мен болбой калды, колуман келбейт экен, таштап коет. Аны 2 күндөн кийин мен чач тараш окуйм дейт да, чач тараш 4 ай окуп туруп, аны таштап коет. Вот ушул адам ийгиликке жетпейт. Мына жаштарга кеңеш. Бир нерсеге жетем десеңиздер, тутуш керек, ошол жерде тутуп кармап могондо бекем болуп, ошол жерден аракет кылыш керек да. Азыр эле жумушка чыгып алыптырсыз, чуркап жүрөсүз, баланы ким карап атат? Мен саат 1ге чейин, 12, 2ге чейин үйдө өзүм карайм, түшкө чейин, обедке чейин. Обедтен кызым келип калат, кызым карап калат, а өзүм ошол убакта жумушка кетем. Эгерде эртерээк жумушка кете турган болсом, кийинтип эле кошуп алып кетем. Мен кызымдын 40 чыккандан кийин эле иштеп баштагам өзүм негизи. Ал балам менен мен да анан бала менен отурам, бала менен иш кыла албайм деген бул просто жалкоолордун сөзү. Элестет, 2 буту жок, баягы мүмкүнчүлүгү чектелип, Кудай ошол жакшы көргөн пендесин басуудан мүмкүнчүлүгүн чектеп койду. Бир адамдардынчы, ага караганда шүгүр биз басып атпайлыкпы? Ошол 2 буту жок үйүндө отуруп алып дагы бирдеке токуп, бирдеке жасап, сатып, ошол бирөөгө көз каранды болбоюн деп ошол адам тирикчилик кылып атат да. Ага караганда 100 эмес миллион жолу ыраазычылык айтып, эмне баланы көтөрүп алып деле иштесе болот? Биздин апаларыбыз 10 баланы жайлоодо мындай айылда төрөшүп, уйсап, нан жаап, кир жууп, кайната, кайнене, жылкы менен жүрүп эле өстүргөн да, мисалычы. Анан биз эле анан айдан түшүп алгансыз. Ой, мен балам менем, мен атым ва деген. Бул просто неме, ал жалкоо аялдардын сөзү. Мынакей, негизи азыр сиздер Гүлжайна Атакановадан жакшы бир мотивациялык тренинг алып атасыздар да, бир жагынан. Анан кийин сиз Гүлжайна буга чейин баягы кызыңыз чоңоюп эле калды, бир кызыңызды табигый жол менен эле төрөгөнсүз, кичүү кызыңыз эко жолу менен дүйнөгө келди. Негизи айырмачылык бар бекен ушу балдарда, негизи карап отуруп өзүңүз кандай дейсиз, ойлоносузбу мындай? Бар экен, ооба. Тиги биринчи кызымды төрөгөм, аны байкуш ар жерде жатып туруп эле, ошол сүйүп алса деле жатыр эле, ыйлабай эле өзү менен өзү болуп ушинтип чоңойгон да. А бирок азыркы кызым ушундай башкача, мүмкүн баягы жашоо шартка да карап береби Кудайымчы. Ал убакта мен кызыма памперс деле алып берчү эмесмин да, жалайык менен эле ороп, сийзе кайра жууп, жая коюп, ушинтип эле чоңойтком да. Азыркы кызым, улуу кызым арына 180% мындай характерим да. Мына памперс кийгизип отурсаң да, ошо памперсин бир 2 саат чечпей койсоң, уже скандал салат. Мисалы 5 айлыгында көп эле балдар отуруп, сүйлөп калса керек. Бирок айрымдар бир жашка чейин деле ушундай неме болот экен да, 8-9 айга чейин. А менин кызым именно 4 айлыгынан, 4 айлык, 3,5, 4 айында уже ата, апа деп уже кадимкидей сүйлөп баштады. Мүмкүн өзүмөн да өтүшү мүмкүн деп эле. Өзүмөн да өтүшү, мен да ошондоймун да деп. Негизичи мисалы эко менен байланыштыра турган кандайдыр бир мындай айырмачылыктарды көрдүңүзбү? Жок, кандай деле билинбейт. Жок, бул болгону мындай бышыгыраак болот да. Бышыгыраак, анда ал мындай табигый жол менен кытоп апал түшөт. А бул жерде деген карап, көрүп, эң мыктысын мындай тим эле мындай тызылдаган жандуурагын алып туруп салып берет да. Ошон үчүн бул эко жолу менен жасалган балдар мындай тыңыраак болот окшойт чамасы. Ошондой деген анча-мынча имиштер бар. Мен өзүм эле мындай баягы ниетке жараша берет да, Кудай делечи ошондой ниет кылам да, эко жол менен жасаган балдар бул тың болот экен деп коем. Эми Кудайым буйруса, негизи аман эсен чоңоюп алсаңар, анан кийин чоңойгондо да айтасыз да, бул деген аябай кыйын эмбриондордон жаралган кыз дегендей кылып, буйруса. Негизи бул суроону бергеним баягы көбүнчө бизди көрүп аткан көрүүчүлөр болсо, мисалы эко жолу менен төрөлгөн балдар башкача болот деп ойлонушат да, деп ойлошот да, эко жолу менен төрөлгөн. Деп ойлойт да, алар ойлойт. Анан кийин алар кандай мындай аң сезими башкача болуп калышы мүмкүн деп ойлошот да. Аң сезими башкача болот экен, обязательно мындай мен мурда кызыма караганда бул кызым мындай эртерээк сүйлөдү, эртерээк отурду, мындай сөз аң сезими мунуку бийигирээк болот экен. Керек болсо даже бийигирээк болот экен да. Эң сонун. Негизи сизге жакшы болду, баягы нянечкаңыз деле даяр болуп калыптыр. Ошо даяр болгуча жүрдүм да, ошо даярлайын. Азыр деген толугу менен эле баягы чоң кызыңызга таштап эле кете берсеңиз болот экен да, толугу эле. Мисалы балдардын ортосунда бул учурда кызганычтык деген жок да азыр. Кызганыч, каякта кызганыч, деген кызым деген уже 15 жаш болуп, ал деген
ошо 15 жыл күткөн да бул бир тууганы болоюнчу деп ал менен жакшы көрөт. Мисалы үчүн түнкү саат 4-тө дагы бир ыйлап калса, апсайып жүгүрүп келет, ыйлап атабы депчи. Ал мага караганда жакшы карайт, мага караганда жакшы уктатат, жакшы ойнотот, эшикке прогулкага алып чыгат. Мен баягы жумушума байланыштуу кичине немете албай калам да. Бирок кызым мага караганда көбүрөөк карайт. Эң негизгиси түндө деле мындай уктабай калсаңыз дагы бул сиз үчүн чоң бакыт болуп, чуркап азыр деле эфир башталганча кичине мындай Гүлжайна кармалып, тиги жакта съемкадан, бул жакта съемкадан чуркап жүрүп, бар жака жетишкенге, ооба, жетишкенге аракет кылыш керек. Аракет кылсаң бүт нерсе болот. Эми биз азыр кыска тыныгуудан кийин сиздер менен кайрадан жолугушуп, ушул эко тууралуу дагы сиздерге сонун маалыматтар бермекчибиз. Андыктан биз менен болуңуздар, алыстабаңыздар. Биз эфирдебиз. Бүгүн биз сиздерге эко процедурасы тууралуу кененирээк маалыматты бермекчибиз. Бизде бүгүн конокто эко адиси профессор доктор Жихангир Чакыжы мырза жана ошондой эле клиника менеджери Жаппаркулова Ализа айым. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Мынакей башында биз азыр Гүлжайна менен жакшы маек куруп алдык. Анан эң биринчи бере турган суроо мындай болсунчу. Негизи баягы бизге да Инстаграмга келип жаткан суроолордун ичинен мындай суроо көп да, жылдыздар, мисалы, медиа инсандар төрөсө, медиа айымдар, аларга башкача мамиле жасайсыңар деген сөз бар да. Аларга бир мындай башкача мамиле жасагандыгыңыздар үчүн алардыкы болуп атат дегендейчи. Hocam böyle diyor. Şimdi en çok soruların biri ünlü olan insanlara önemli bir davranış yaptınız mı? O yüzden de onlar hep gebe kalıyorlar diyor. Aslında bizim gebelik oranlarımız çok yüksek. Tabii ünlü olunca o dikkati çekiyor. Yoksa normal halktaki insanlar kendilerini ön tarafa çekmek istemiyorlar, göstermek istemiyorlar. Onun için onlar yakın akrabalarını bile söylemiyorlar tüp bebekte gebe kaldıklarını. Ama ünlü insanlar gebe kalınca onlar ekranlara alışkınlar. Onlar bilgi veriyorlar topluma ve paylaştıkları için de gebelik oranları yüksek çıkıyor. Ama onlara özel yapacak bir şeyimiz yok. Allah yardım ediyor onlara. Herkese. Негизи клиникабызда бойдо калуу, бойдо болуу шансы жогору дейт. Анан калк ичинде кадимки эле пациенттердин арасында алар өздөрүнүн туугандарына дагы билингилери келбейт эко процедурасы жасатканы боюнча. Ошол үчүн жылдыздар өздөрүнүн социалдык медиа тармактарынан бөлүшкөндөрү үчүн карапайым калк үчүн ошондой келиши мүмкүн дейт. Алар үчүн өзгөчө бир мамиле жасап аткандай сыяктуу сезилет деп. Анткени ар бир барган күнүн, ар бир алган уколуна чейин бөлүшүп, эл менен бөлүшөт. Ошол себептен улам алар да ошондой ой калышы мүмкүн дейт. Бирок атайын бир жылдыздар үчүн колдонгон özgöçө мамилебиз жок. Баары үчүн бирдей мамиле жасайбыз. Bizim aslında siyaseten çok üst düzeyde olup veyahut da yine Gülcan Hanım gibi popüler sanatçılarda da hastalarımız var ama onlar bazıları bu tür bir şey yapmak istemediler. Kendilerini söylemek istemediler. Ama çok gebe kalan hastamız var. Halk arasında da var. Негизи эле биздин пациенттерибиздин арасында, ошондой эле биздин мекендештерибиздин арасында Гүлжайна айым сыяктуу эле көпчүлүккө белгилүү болгон таанымал инсандар да бар, бирок алар калкка ачык айтып, биз ушундай эко процедурасын жасатып атабыз деп айтышпайт. Ошол себептен муну өздөрүнүн каалоосу менен эле ачыкка чыгаргандар эле баягы элдин алдында белгилүү болуп калып атышат да, ошол жаатында. Гүлжайна ачык, мындай ачык айрым жүргөн адам да ошондуктан баарына эми бул деген нерсе баягы башкалар деле эгерде ошондой көйгөйлөр бар болсо, ошол башкалар деле ушул колдонсун деген эле ниет менен да. Аны жашырып кое алам да, мен деле мисалы жашырып кое алам. Бирок мен кандайдыр бир ошол балалуу боло албай аткан үй бүлөлөргө себепчи болуп каламбы деп гана ойлогом. Мисалы аны мен жарыя кылганда эч мага немеси деле жок да, айырмасы деле жок. Может жарыя деле кылбай коюшу мүмкүн. Ошол менен угуп, ушундай бар экен Кыргызстанда эле, Турцияга барып, Казакстанга барып, же башка чет жакка барып, жасатып кыйналбай Кыргызстандан аракет кылалы деп, мүмкүн 5 үй бүлө, 10 үй бүлө балалуу болуп калса, мен себепчи болуп калайынчы деп гана неметкем. Менен да ушуну сурашат, силерге башкача жасадыбы дейт. Силерге кантип жасады, эмбриондорду алганда кантип алды силерден,
бизге наркоз сайып коюптур, силерге сайдыбы сайбы. Ушундай суроолорго башкача метод менен де колдонушат деп ойлойт окшойт. Бирок андай эмес, негизи бизге деле ошол башка пациенттерге жасагандай эле укол жасагандай эле дары менен жасашат. Мен эң негизгисин айтайын, баарысы биринчи ниеттен болот. Ниетти оңдош керек. Кудай буйруса болот деп жакшы ниет кылыш керек. Анан салдырдым, болобу болбой калабы, эмне болуп калат болду экен, ушунча акча кетирип атам, акчам күйүп кетпейт болду экен деген адамдар вот ошолорду болбой калышмак. Ошон үчүн ниетти Кудай деш керек биринчи. Кудай ушуга кадам таштадым, Кудай жардам бер деп Кудайдан койрок сураныш керек. Демек бардыгын эң негизгиси ниеттен башталат экен деңиз да. Жихангир мырза, негизи азыркы учурда бизде Кыргызстанда баягы ушул тукумсуздук көйгөйү дагы мындай статистика боюнча алып караганда кичине көбөйүп бараткан сыйт да. Анткени биз баягы кайрылып ошол эле бизге келген каттарды анда эле байкап жатабыз. Анан кийин негизи көбүнчө регион жактарды алып келсек, кайсы региондордо көбүнчө тукумсуздук көп болуп жатат дагы. Анан сиз эмне менен байланыштырасыз окумуштуу катары? Şimdi gün gece, ay gece tohumsuz kalanların sayısı artıyor diyor. Onun sebebi de ne olabilir diyor. Bir de Kırgızistan olarak hangi ilçe sizin oyunuzca en çok tohumsuz kalan ilçe olarak hangi ilçeni söyleyebilirsiniz? Kazakistan içinde mi? Yok, güney ya da kuzey mi? Kırgızistan için. Evet. Şimdi şöyle, enfeksiyonlar çok yayıldıkça tohumsuzluk da artıyor. Bu bir. İkincisi geç evlilikler önemli. Yani geç evlenen hastalarımızda çocuk sahibi olma zorlaşıyor. Bu da önemli bir etken. Tabii bu toplumda tohumsuzluk belli bir oranda. %15 çift gebe kalamıyor. Ama güneydekiler daha hassas çocuk sahibi olmak için. Onlar hemencik geliyorlar. Kuzeydekiler birazcık daha, belki biraz maddi imkansızlıklardan, belki de birazcık bu işi çok ilgi duymadıkları için biraz geç geliyorlar. Ama güneydekiler çabucak geliyorlar. Азыр чындыгында Кыргызстанда тукумсуз болгон үй бүлөлөр тилекке каршы абдан көп кайрылып атышат дейт. Мунун да себептери эң биринчи болуп инфекциялык жана жугуштуу оорулардын болуусунан улам болот дейт. Бул нерсеге көңүл бурбастык бар дейт Кыргызстанда. Андан сырткары ошол кеч үйлөнүүдөн улам бул жерде көп жылдарга чейин балалуу болууга мүмкүн болбой келет. Ошол себептен улам бизге кайрылышат дейт. Анан кайрылгандардын көбүнчөсү да Кыргызстанды алсак, түштүк тарапта кайрылгандар көп. Ошол эле учурда алар, мисалы, түштүк тараптан кайрылгандар дароо келип клиникадан кеңеш алып, балким процедура керек болсо, кандайдыр бир чара көрүшөт деп жатат да. Андан сырткары түштүк тараптан дагы бар дейт, бирок ал жерде балким бул процедура жөнүндө көп билбегендиктенби же убакыт өткөзүш жүрө беришет дейт да, убагында кайрылышпайт. Гүлжайна, мисалы сиз 15 кызыңыз, улуу кызыңыз 15те, кийинки кызыңыз азыр 5 эле айда, анан кийин ошол мисалы кандайдыр бир көйгөй жаралганда сиз канча убакыттан кийин мисалы ошо эко процедурасы бар экенин билип туруп дароо кайрылдыңыз? Же көпкө чейин ойлондуңузбу? Мен кызымды примерно 7-8 жашка чейин чоңойткунча мен төрөө жөнүндө ойлонгон эмесмин, чын айтсамчы. Анткени турмуш шарт деген ал убакта баягы квартиралап жүрөм, машинам жок, бир күн суу ичсем бир күн нан жеп калышым мүмкүн. Эми баягы жумушуңа жараша өзүң кандай жашагың келсе ошондой иште дейт го. Ошондо мен азыраак иштечү окшойм да чамасы. Анан ошондой болуп бир 7-8-9 жашка чейин деле мындай ой болгон эмес да мендечи. Анан бирок кийин бул чоңое баштагандан кийин ой келе баштады. Мен ушундай, мен муну баары төрөшүм керек да ушундай деп. Бирок кандайдыр бир себептер менен болбой жатты. Мен бул экого мен жасатам деген ой деле, муну деле билбейчүмүн мен делечи. Мен болгону жолдон машина менен кетип атканда бир переулоктон бурулайын десем, неме илинип туруптур да, шит илинип туруптур. Шитти карасам, эко деп жазылып, номер жазылып турат. Анан светофор күйүп калды, мен номерин жазып алдым.
номерин жазып алып туруп сразу чалдым, очередь алдым, бардым. Мен мынтип жасатсамбы, жасатпасамбы, барсамбы, барбасамбы, болобу, болбойбу деген менде вообще ой болгон эмес. Мен чалгам, баргам, ушундай булар айткан, биз 100% сага гарантия бербейбиз деген. 50/50 гарантия беребиз сага деп. Ошенткен, тем более 15 жыл разница экен депчи. Ошенткенде мен макул жасатам деп эле сразу баштагам. Ойлонгон эмесмин. Деги эле ой болуп тур да. Вообще Анткени ойлонгон. көбүнчө баягы бизди мындай да, бизди көрүп турган көп үй бүлөлөр баягы эко жасатсакпы деп ойлонуп, анан кийин баягы талдап, аны баягы изилдеп, анан кандай болот деп коркушуп, анча-мынчачы. Ошондой болушат экен да, анан убакыттан уттуруп жиберсе керек да. Анан мен ошол эко жасаткан убакта ушу чалышкандар бар болчу да, чын эле болот бекен. Анан мага бир күндө түшкөн суроо бар, акчасы канча экен дей берет да. Акчасы канча экен? А мен айтам, бала үчүн бул акча деген роль ойнобойт го дейм. Ошентсе мүмкүн болбой калсачы деп сурашат. Анда өзүңөр баргыла, консультация алгыла. Анан ал жерде алар кудай эмес дейм мен. Кудай эмес, 100% силерге гарантия менен деп эч жерде эчтеке кылбайт. Баары ниеттен, Кудайдан жакшы ниет кылып барсаңар болуп каласың. Акчасын айтып коесуң беле деше берет да. Каждый эле акчасы. Анан мен айтам, ар бир адамдын жашына, ниетине, анан кийин ден соолугуна жараша болот акчасы. Жообуңуз жакшыртырбайбы? Чындыгында акчасы деген бул суроо дагы аябай актуалдуу. Ага дагы анча-мынча жооп берип кетсек боло тургандай. Анткени көбүнчө эко дегенде эле эме деп ойлошот да, бул аябай кымбат, абдан баа жеткис. Анан биз үчүн бул Жок, эко дегенде, эко десе бала төрөйм деп ойлойт, сразу акча көзүнө көрүнөт. баладан мурда дегенде. Демек, азыр биздин негизи Кыргызстан үчүн бул актуалдуу эле эме да, суроо. Негизи акчасы азыр канча болуп атат? Кайсынын канчанын тегерегинде деп мындай? Şimdi bu prosedürün fiyatı olarak ne kadar oluyor diye, bu ne faktöre göre değişebilir diyor. Şimdi şöyle, tabii mesela normal eko olduğu zaman tüpler kapalı olabilir, belli bir sebepten dolayı yapılmıyor olabilir. Aşağı yukarı akçeyi söyleyecek miyiz? Toplam olarak. Toplam olarak yaklaşık $4.000 civarında. $4.000 ama azospermi varsa, yani erkeğin spermi yoksa o zaman önce ona biyopsi gerek. Biyopside sperm çıkarsa o spermi muzlatmak gerek. Sonra ayağının eko yapacağız. O zaman bir $800 plus çıkıyor yani o şekilde. Ama başarısız olursa bunun %100 garantisi yok. 3 ay 4 ay sonra tekrarlamak gerekiyor. Fiyatı düşürüyoruz ama yine benzer yaklaşık $3.000 civarında ikinci denemede bir para çıkıyor ortalama ilaçlarla birlikte. Biz birinci prosedürünü ötkөндөн кийин деле окудук. Эгер болбой калса экинчи процедурасында биз да арзандатып беребиз деп атат. Деп Гүлжайна дароо түшүнүп азыр. Негизи чындыгында бул суроо биздин Instagram баракчабызга келген эң көп суроолгон суроолордун бири. Чындыгында Гүлжайна эже айткандай, эко жасатам десе төрөй турганын эмес, эң биринчи баасы боюнча ойлонушат да. Анан бул нерсе эми ар бир пациенттин организмине, анализдерин жыйынтыгына жана ошондой эле кайсыл процедуралар жасалат, экодон сырткарыда жасала турчу процедуралар бар да, ошого жараша өзгөрөт ар бир пациентке. Анткени ар бир пациенттин организми уникалдуу, ошого жараша баарынын диагнозу бирдей боло бербейт. Ошол себептен улам мисалы профессор мисал кылып келтирди да, эгерде эркекте аз уруктуулук деген диагноз менен келип калса, биринчи биз ал айымдын жолдошуна операция жолу менен тирүү уруктук издейбиз дейт. Эгерде бу ошол тирүү уруктук табылган учурда гана кийинки этап уже айымга уже процедураны жасашыбыз керек дейт. А эгерде табылбай калса, тилекке каршы уже башка чараларды колдонобуз да. Ошол себептен улам бул ар бир пациенттин кайсыл процедура болот, ошого жараша баасы өзгөрөт.
Бирок профессор айтып отургандай 4000ден 4000 доллар тегереги жалпысынан экен ооба бир гана эко процедурасы жасалса 4000 доллардын тегереги болот. Бул дагы организмге жараша өзгөрөт. Бирок ошол организмге, анализдерге жараша алба мындай ар кандай болушу мүмкүн экен, ага да кошулушу мүмкүн экен, же болбосо кемиши мүмкүн экен дегендей. Ошондуктан мунун баардыгы тең ар бир адамдын, аял кишинин индивидуалдуу организминен көз каранды болот экен да. Анда эмесе кийинки дагы бир көбүрөөк берилчү суроолорду кош бойлуулукка кантип даярдануу керек, эко процедурасына кантип даярдануу керек жана ошондой эле негизи кайсыл категориядагы, канча жаштагы аялдарга бул сунушталат? Эко процедуру kaç yaşındaki kadınlar için tavsiye edebilirsiniz diyor. Bir de gebe kalmak için neleri yapmaları lazım? Nasıl hazırlanmaları lazım? Şimdi ekoyu mümkün olduğu kadar 35 yaşından küçükken yapmak lazım. 35 yaşına geçtikçe yumurta sayısı azalıyor ve iş güçleşmeye başlıyor. Yani gebelik oranlarımız birazcık daha düşük oluyor 35 yaşından sonra. 35 yaşına kadar gebelik oranlarımız taze sikluslar. Yani embriyo elde edip transfer edersek yaklaşık %50. Ama eğer embriyolu yaşı 2 embriyo alıp muzlatıp transfer edersek o zaman %70'e kadar çıkıyor bizim başarı oranımız. Ama 35 yaşındaki mesela 40 yaşındaki bir hanımda başarı oranımız %10 civarında. Ama muzlatıp orada da 2 embriyo elde edebilirsek, muzlatıp yaparsak orada %30-35'e kadar çıkabiliyoruz. Негизи процедура 35 жашка чейинки айымдар үчүн сунушталат. Себеби дегенде айымдар 35 жаштан жогорулаган сайын ар бир ай сайын резерв азайып баштайт, энелик жумуртка уруктугу азайып баштайт. Ошол себептен ал бир гана саны жагынан азайбастан сапаты жагынан да начарлай баштайт. Ошол себептен эко процедураны жасатам деп ойлонуп жүргөн айымдар 35 жашка чейин кайрылышуулары керек. Бул учурда эгерде 35 жашка чейинки аял эко жасатып, жакшы энелик жумурткаларды топтоп, жакшы эмбрион алсак, дароо эгерде эненин жатынына салып бере турган болсок, 50% шансы болот дейт. Эгерде ошол эле алынган эмбрионду акыркы учурда колдонуп жүргөн методубуз тоңдуруп коюп, андан кийин 1 ай, 2 айдан кийин салган учурда 70%га шансы жогорулайт. Жана ошондой эле тегерегиндеги айымдар үчүн бул процедурадан 10% шанс бере алабыз дейт. Себеби дегенде резерв азаят, ошого жараша сапаты дагы начарлайт. 10% дедиңизби? Демек, негизи ушундай балалуу болом деген айымдар ар бир организмге жараша өзгөрөт. Ооба. Батыраак мындай бул жөнүндө ойлош керек экен да. Ооба. Негизи. Genellikle 44-45 yaşını bulup da yumurta rezervi iyice azalmışlarda veya hiç olmayanlarda donör öneriyoruz. Yani o takdirde daha genç bir insanın yumurtasını kullanarak eğer eko yaparsak o takdirde onun başarısı o genç kadının başarısı kadar yani %70'e kadar yükselebiliyor. Мисалы 40-тан кийинки айымдар үчүн эгерде такыр энелик жумурткасы жок болуп калган учурда, азайып жок калат да, ошол учурда биз жаш донордук базаны сунуштайбыз дейт. Эгерде донордук энелик жумуртка менен жасата турган болсо, канчалык донор жаш болсо, ошончолук шансы жогору болот. Мисалы, жаш донордун шансы экодон канча болсо, 40 канча жаштагы айымдын шансы да ошончолук жогору болот. Демек жашка дагы жараша болот экен да? Албетте. Эми азыр Гүлжанайдан сурап кете турган жакшы бир суроом бар да. Мисалы, Кудайым буйрса кызыңыз анча-мынча чоңоюп калды. Негизи планыңызда барбы? Дагы болсо, балалуу болсокпу деген үй бүлөңүздө? Ооба. Себеби адам дайым мен ар бир суроого мындай мотивация берип жооп берип кетет. Ошондой болобузчу, мотивация берип дегенчи мындай неметип калганда, болбой турбайбы деген мындай соолуй берген адамдар көп да, соолуп жашаганчы эч качан бул жашоодон уттурбаганга аракет кылыш керек да. Мисалы үчүн мен бул кызымды эмнеге өзүм төрөдүм? Кесирева кылбайчы. Мына Жахангир мырза да айткан, кесирева кыл, кесирева деп ушинтип айткан. Хорошо деп барып туруп мен өзүм төрөдүм. Себеби мен кесире болсом курсагым кесилет. Анан мен уже 2-3 жылга чейин кайра мен балалуу болбой калышым мүмкүн, курсама бала болсо айрылат деп болбойт деп туруп өзүм төрөгөнгө аракет кылдым.
planımda var. Kuday buyursa, Allah'ım nasip kılsa kızımdı emçekten çıkargandan keyin kayra baştayım dep azыр Cihangir Mırza менен сүйлөштүm. Болот, kızыңды эмчектен çıkargandan keyin 2 aydan keyin dep nemetти. Азыр мен өзүнөн сурадым да, мен мисалы уул же кыз кылып салса болобу деп ушундай суроо берип. Мына ушул суроо абдан актуалдуу да. Биринчи суроо Жихангир мырза. Ошондо мисалы азыр деген Гүлжайна толук түрдө калыбына келдиби организми? Мисалы азыр деген баласы 5 жыл айлык, 6 айлык. Толук түрдө азыр организми калыбына келдиби? Анан кийин ушундай учурда жаңы эле эмчектен чыгаргандан кийин кайрадан эко жасатса болобу? Анан кийинки суроо албетте эркек кыз кылып буйрутма берсе болобу дегенде. Şimdi diyor Gülceyna Hanım doğumdan sonra yeni bir doğum yapmak için organizmi hazır oldu mu diyor. Bir de emzirmeden sonra kaç vakitten sonra başlamak lazım yeni bir prosedür için. Şimdi yeni bir ekoyu başlamak için emzirmenin bitmesi lazım. Çünkü bizim verdiğimiz hormonlar emzirmenin sütü kesiyor. Sütü azaltıyor bir. İkincisi bir de çocuğa geçebiliyor. Tabii bu hormonun çocuğa geçmesini istemiyoruz. Dolayısıyla emzirme bitecek, metabolizma toplayacak. Ondan sonra 1-2 ay geçtikten sonra biz tedaviye başlayabiliyoruz. Şimdi tabii oğul veya kız olması hani bize göre çok etik değil. Yani biz bunu yapmak istemiyoruz ama bunu yapmak mümkün. Yani bununla ilgili testlerimiz var, bilim var, genetik bölümü var. Tabii istendiği takdirde oğul veya kız ayarlanabiliyor. Өзүңүз баарын түшүнүп алдыңыз, э? Мен уже түшүнүп баштаганмда, сүйлөшөр бирөө түшүнүп баштагам. Негизи азыркы учурда баланы эмизип жаткан учурда биз процедураны баштасак, биз бере турган дарылар сүттү азайтып коюшу мүмкүн дейт. Ошол эле учурда ал эмген балага өтүп кетет дейт. Биз ал гормондун балага өтүшүн каалабайбыз дейт. Ошол себептен улам экинчи кайра процедураны жасаш үчүн толук түрдө эмизүүдөн чыгарыш керек. Андан кийин процедураны 1-2 айдан кийин баштасак болот дейт. Жана ошондой эле бул уул жана кыз боюнча тандоону бул этикага туура келбейт дейт. Бирок азыркы медицинанын өнүккөн мезгилинде бул процедураны жасоого мүмкүн. Бир гана бала же кыз экендигин аныктабастан ал жакта ошол болочоктогу төрөлө турган наристенин генетикалык жагындагы изилдөө менен улам ошол баланын жынысын билүүгө болот, түйүлдүктүн. Вот деди Гүлжайна. Вот. Демек Гүлжайнанын дагы жакын арадагы пландарын билип алдык. Негизи эле азыр эмизип жаткан учуруңуз экен, э? Эмискенден кийин буйруса дагы сиз жакшылап бир уул төрөп алыңыз деп дуа кылат экенбиз да, буйруса. Эми профессор айткандай, баягы уул же кыз деп айтышка болбойт экен, бирок Кудайым буйруса, Кудайым кимди берсе дагы аманчылыгы менен берсин дегендей. Кудай буйруса. Бирок өзүңүздү мындай моралдык жактан, физикалык жактан өзүңүздү кандай сезип атасыз? Даяр болуп сезип атасызбы же? Азыр даярмын уже. Уже даяр болуп калдыңызбы? Азыр кызымды баягы сүттөн баягы эмизгенден чыгарганча, азыр 5-6 айлыгына чыгарып койсом, кызым аябай болуп койгондо мондойчу баягы этин таштап арыктап кетпесин, кичине жөрмөлөйм деп атат, жөрмөлөгөнү кечигип калбасын деп, ошон үчүн мен азыр эмизип берем. Мүмкүн 7 ай, 8 ай, 9 ай эми, буйрук может 10 ай, мүмкүн 1 жашка чейин. Эсеби кайсы күнү эмизгенден чыгарсам, ошодон 2 айдан кийин кайра барып экинчи процедураны баштайм деген жакшы. Ошондо демек эко процедурасын баягы эмиз бүткөндөн кийин эле баланы эмчектен чыгаргандан кийин баштай берсе болот экен да, демек. Эмзирмеден sonra 2 aydan falan gibi geçer. Eko prosedürü genelde yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Şimdi bir de bu meseleyle bir şey de söylemek istiyorum. Mesela hastanın miyomu var. Biz miyom ameliyatı yapıyoruz. Miyom ameliyatı yaptıktan sonra hastalarda şöyle bir ilaç var. 6 ay 1 sene geçmeden bir eko yapılamaz diye. Öyle bir şey yok. Sezaryen yeni de olsa eğer mesela 3 ay sonra 4 ay sonra bazen erken dönemde çocuklar kaybedilebiliyor bazı sebeplerden. 3-4 ay sonra biz tekrar eko yapabiliriz.
3-4 ay sonra miyom ameliyattan sonra eko yapabiliriz. Yani bu çok uzun bir süre beklemeye gerek yok ameliyatlardan sonra da. Мисалы жанакы миома деп коебуз го, ошондой операция болгон айымдар болуп калышы мүмкүн дейт, же болбосо кесарева жолу менен төрөгөндөр болуп калышы мүмкүн дейт. Бул операциядан кийин сөзсүз түрдө 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл деп күттүүнүн кереги жок дейт. Бул процедура үчүн терс таасирин тийгизбейт. То есть бир 3-4 айдан кийин жасала берсе болот дейт процедураны кайра. Мисалы кесарева менен төрөгөндөн кийин балким балдары чарчап калат, ар кандай ситуация болот го, ошондон кийин кайра 3-4 айдан кийин эле процедураны жасоого мүмкүн. Bir şey daha vurgulamak istiyorum. Çok çocuk sahibi olup da tüpleri bağlanmış olan hanımlar var. Bunlar geliyor, bizi tüplerimizi açtırabilir misiniz diyorlar. Tüp açmak başarılı bir ameliyat değil. %5 civarında şansı var ve dış göbek çok oluyor. Dolayısıyla biz bunlara direkt eko öneriyoruz. Yani tüp açma ameliyatı yapmıyoruz. Жана убагында көп балалуу болуп, анан жатын түтүкчөлөрүн байлатып койгон айымдар бар. Алар бизге да абдан көп кайрылышат. Кайра ошол жатын түтүкчөлөрүн ачууга мүмкүнбү депчи. Анан мындай учурда аны ачуу мүмкүн эмес. Ачуу 5% гана мүмкүн. Бирок бул өтө аз кездешет дейт. Ошол себептен улам биз аларга дароо мүмкүн эместигин айтып, анан эко процедурасын сунуштоого туура келет дейт. Демек, мындай көрсөткүч болсо, бул түздөн түз баягы экого барсын деген сөз экен да, туурабы? Убакытты коротпостон. Биздин бүгүнкү чыгарылышыбыз жаңы жыл чыгарылыш болуп турат. Кыскача калуу тилектериңиздерди айтып кетсеңиздер. Биздин убактыбыз дагы абдан аз калды, бирок клиникадан биз дагы мындай биздин көрүүчүлөр үчүн кабыл тилектер окугубуз келип жатат. Şimdi yeni yılla biraz kutlama söyleyebilir misiniz diyor? Evet. Kırgızistan'da için. Ben 6 sene oldu Kırgızistan'a başlayalı ve eko yapmaya başlayalı. Yaklaşık 600 tane çocuk doğurttuk bu arada. Ve Kırgızistan nüfusunu arttırdığımı düşünüyorum. En azından çocuk isteyen birçok aileyi mutlu ettik. 2022 yılında da birçok ailenin mutlu olmasını, neşe içinde olmasını, çocuk sahibi olmasını dileyerek yeni yıllarını kutluyorum. Азыркы тапта биз 6 жыл бүтүп баратат биздин Кыргызстанга иштеп баштаганыбызга дейт. Ошол 6 жыл ичинде дагы 600гө жакын үй бүлөгө наристе тартуулап, алардын бактылуу болушуна себепчи болдук дейт. Жана ошондой эле Кыргызстандын санынын, кыргыз элинин санынын артмасына дагы, көбөйүүсүнө дагы жардам бердик дейт. Буюрса келе жаткан 2022 жылы дагы көптөгөн үй бүлөлөргө бакыт тартуулоого даярбыз жана жаңы келаткан жаңы жыл менен куттуктайм деп жатат. Чоң рахмат Жахангир мырза. Гүлжайна, сиз дагы айтып койсоңуз, бир эки сөз. Келаткан жыл ошо жакшы жылдардан болсун. Ар бир үйгө береке, ырыскы, ден соолук, ар бир адамга өмүр алып келсин. Анан 6 жылдан бери 600 наристе баягы себепчи болгон болсо, 2022 жыл эле 600 наристе Кыргызстанга келип, İnşallah. 600 наристе үй жоктор үйлүү болсун, үй бүлөсү жоктор үй бүлө күтсүн, бизнес кылып тургандардын бизнеси жүрсүн, ооруп аткандарга Аллахым шифа берсин. 2022 жыл мен айтып аткан дуага бата кылып турсаңыздар, буйрса болот, ниетке жараша деп коет. Ошон үчүн өмүр, ден соолук, бакыт, байлык, баланын баарысын Аллахым берсин. Айтканыңыз келсин. Негизи сиз айткандай эле чындыгында келе жаткан жаңы жылыбыз жакшылыктын, токчулуктун, молчулуктун, барчылыктын жылы болсун. Дагы да болсо биз ушу балалуу аткан үй бүлөлөргө жакшынакай болуп дуа кылып кубанып туралы, алар менен чогуу кошулуп. Чоң рахмат сизге. Дагы да болсо биздин айта турган кеңештерибиз абдан көп көрүүчүлүк, андыктан дагы болсо дагы сиздер студиядан көрүшөбүз деп ишендирип кете алам. Биз менен болуңуздар, сак саламат болуңуздар, көрүшкөнчө.